Эгерде сиз 6-класстын окуучусу болсоңуз, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыз болот. Ал үчүн менин WhatsApp номерума кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Терс жана оң сандарды көбөйтүү жана бөлүү. Терс жана оң сандарды көбөйтүү жана бөлүүдө эки учурду карайбыз. Биринчи, белгилери бирдей болгон учур, экинчи, белгилери ар кандай болгон учур. Белгилери бирдей болгон учур. Көбөйтүүдө же бөлүүдө эгерде сандардын белгилери бирдей болсо, көбөйтөбүз же бөлөбүз жана плюс белгисин коебуз. Мисалы, 5 көбөйтүлгөн 4. Көргөнүбүздөй белгилери бирдей, башкача айтканда экөөнүн тең белгиси плюс. Көбөйтөбүз 20 болот жана плюс белгисин коебуз. Дагы бир мисал карап көрсөк, -6 көбөйтүлгөн -7. Айта кетчү нерсе, математикада эки белги катары менен келбейт, ошондуктан -7 санын кашага алып жазабыз. Эми мурункудай эле көбөйтөбүз. Көбөйтсөк 42 болот. Белгилери бирдей, демек плюс белгисин коебуз. Дагы бир мисал карап көрсөк, -12 бөлүнгөн -2. Белгилери бирдей, башкача айтканда экөөнүн тең белгиси минус. Бөлөбүз 6 болот жана плюс белгисин коебуз. Эми белгилери ар кандай болгон учур. Көбөйтүүдө же бөлүүдө эгерде сандардын белгилери ар кандай болсо, көбөйтөбүз же бөлөбүз жана белгисин минус кылып коебуз. Мисалы, 12 бөлүнгөн -2. Белгилери ар кандай, башкача айтканда 12нин белгиси плюс, 2нин белгиси минус. Бөлөбүз 6 болот жана минус белгисин коебуз. Дагы бир мисал карап көрсөк, -7 көбөйтүлгөн 3. Белгилери ар кандай, башкача айтканда 7нин белгиси минус, 3түн белгиси плюс. Көбөйтөбүз 21 болот жана минус белгисин коебуз. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.